мисалы англисче окугансыздар мектепте же башка жерде, сизге бир грамматикаңызга баа берет же мындай туура жазганыңызга баа берет, бирок мисалы thank you десеңиз да, thank you десеңиз да бирдей да, буга баа бербеген үчүн биз көп элдер ошол произношенияны эме кылбайт да, маани бербеген үчүн алар өнүктүрө албайт. Кадимкидей жөнөкөй мектепте окугандар, жөнөкөй билим алгандар ушул методиканы колдонуп американцарда сүйлөшө алат да. Ошол кызыккан нерсем аябай баалуу мындай айтканда эме болду да, продукты болду да. Буну Россияда саттым, мисалычы, буну азыр Кытайда сатып атам. Bunday нерсе көп жерде мындай жок экен да, дефицит экен. Телефон бар, болду. Ошол телефон менен канча нерсеге жетсе болот. Мен азыркы проектим ошол бир Кыргызстандагы бүт мындай жарандарга, каалаган кызыккандарга бир платформа түзүп, мисалы жөнөкөй эле WhatsApp бүт бар колон группа создавать этип, ошого жиберип, ал жерде дүйнөлүк деңгээлдеги произношение, дүйнөлүк деңгээлдеги англис тилин үйрөнүүгө болот. Бул жерде бул видео жазам сабактардычы, токотор жерлерин айтам, баягындай. Мен схема создавать эткем, грамматика боюнча визуальный мындай көрүп туруп тез үйрөнө турган, анан баягы логикаларды түшүндүрөм да. Бир кызым Москвада, анан бир кыз, бир балам Кытайда төрөлдү. Азыр үйдө мындай кызык жагы бар да, алар бүт баары мисалы кытайча сөйлөйт, кытайча эмесин көрөт, биздин Янка бала кытайча үйрөтөт анан. Анан мен өткөндө байкадым, балам чоңоюп атат, анан буну бир мектепке берип алар англисче өтүп жүрсө, менин өзүмдө колумда бар. Мен үйдө англисче сүйлөсөм, булар батылы үйрөнүп алат да. Мен аны мектепке берип алдык, акчалай эме болот, сейф болот, анан мындай көп акча кетпей эме кылып, аны үйдө баштадым. Анан мисалы азыр 3 жашымда балам бар, мен кайта англисче "Daddy, that's a car, white car" деп айтат дагы, анан кийин апасына туруп мындай кытайча сүйлөйт же кыргызча сүйлөйт да. Ал мен англисче сүйлөгөнү билген үчүн ал англисче мага сүйлөй берет. Анан аябай маанилүү нерсе бул жерде. Мен ушуну байкадым. Балдарды окутуш керек, ага мотивация ал кереги жок. Балдар төрөлгөндө эле уже окуу деген мындай бирдемке үйрөнөм деген аябай эмеси күчтүү да, күчү күчтүү. Аны үйрөнбө дей албайсыз, уже ал кетет. Мисалы жаш балдардын 3 нерсе үйрөнсө болот да, биздер чоңдорчу. Алардын биринчиси, эгер жаш балдар жок мындай жөн эле жерден бактылуу боло берет да. Мындай туруп эле мындай биз бактылуу үчүн мисалы сиз жакшы иштеп там успешный болуп бирдемке алып сатып үй алып мындай дегенчи, аларда жөн эле причина жок, бактылуу боло берет. Бул бизде болот. Бизге кандай кааласаң, бизге да жакшы нерсе да. Экинчиси, булар мисалы бир нерсени кааласа, бүт күчү менен колдойт. Мисалы сиз бир бизнес кыласыз да, анан бизнес кылып атасыз, анан болуп калды аятта деп муну таштап саласыз да, бирөөлөр критика кылса, мындай кылса. Ал балам эмне кылат? Могу көрдү, аны алат. Аны алып бияка койсоң да, тияка койсоң да, аны просто направлениени бурбасаң, ал сөзсүз алат да дегенечи, анан уже күчү аябай күчтүү. Чоң киши ошону үйрөнсө болот да. Үчүнчүсү, булар жөн отурбайт. Жаш балдар сөзсүз бирдемке кылат да. Мындай отурсаң да буну карайт, тигини карайт. Мен азыр буякта отурам, канча саат мисалы карап турам, бүтү эчтеке кылган жокмун да. Мен ордуна бир кичке бала болсо бүт нерсени карап чыкмак да, эме кылыпчы. Баланын өсүшү бул кандай десем, бир мындай айтканда машинанын жүрүшүнө бензин керек болсо, балага сөзсүз сүйүү керек, сүйүүнү подтверждать этиш керек. Подтверждать эткени эмне деген сөз? Балам, мен сени сүйөм, сен аябай жакшы баласың, аябай эме кыласың деп аны сүйүп, аны айтыш керек. Сөз менен айтыш керек. Биз билебиз го, балаңды жакшы көрөсүң да, балам да билсе керек, мен жакшы көрөм. Андай эмес, сөз менен балам, сен эң жакшы баласың, мындайсың деп каждый балаңызга ошондой эме подтверждение беришиңиз керек да. Конструктивный, деструктивный критика бар. Конструктивный, мындай кыласың, жакшы, бирок мону кылсаң дагы жакшы деп көрсөтсөң, ал конструктивный, ал жакшы үйрөтүүчү да. Мындай жаман нерсе кылса, бул бирок мону кылсаң дагы жакшы. Сен эмне кылтасың? Аны билбейсиңби деп мындай эме кылса, уже баланы мындай айтканда шагын сындырып койт да, кичинесин. Анан уже уялчак болуп калат, неуверенность болуп калат. Силер мисалы англисче үйрөтсөм, силер суроо бересиңер да. Ошо 2 жол, 3 жол бергенден кийин уже тажайм да. Мугалим тажайт да, айтпадымбы дейт да. Менин принцип боюнча бул айта бериш керек. Мисалы бир нерсени жакшы үйрөнүш үчүн 57 жолу ката кылат экен да, ошол нерседе. Мисалы table үйрөнүш үчүн tabla, table 57 чейин толерантность болуш керек. 57 чейин толерантность болгондон кийин анан болбой калса, ал нормадагы бала, нормадагы киши болот да, анан бир аз низкий болуп калат. А так бизде кандай 5 жолу айткандан кийин уже тажап кетет мугалимчи. Клиентимден сурайм да, сизге англисче эмне керек? Мага ар түрдүү жооптор беришет да. Мисалы эртең сабагым экзаменден өтөм TOEFL-дан, же бирөөсү айтат интервью бар дейт, собеседование. Бирөөсү мындай дейт, анан бирөөсү вообще англисче керек да. Мындай вообще англисче керек деген сөз бул баягындай конкретность жок да бул жердечи. Бул киши үйрөнүшү бир аз кыйыныраак. Мисалычы, эгер экзамен болсо бүгүн кандай сабак даярдайсыз? Вообще керек деген дата жок, мисалычы, качан керек, эмне керек жок болгон үчүн булар жүрөт. Мен эң каалаганым аябай кызыгыш керек.
мисалы сизде мисалы бир эми болгон жаштыкта бирөөнү сүйүп калсаңыз эмне уктасаңыз турсаңыз деле ошо болот го там ал сүйгөн кишиңизди ойлойсуз эмне кандай экенин өзүнчө визуализация этесиз кайсы улуттан болсоңуз айырмасы жок бир американец бар сиз барсыз экөөңүздүн айырмаңыз эмне билесизби тилдеги англис тилиндеги айырмаңыз ал киши ушул сөздү table өмүрүндө канча жолу айткан сиздин жашыңызда примерно миллион жолу айтса керек да сиз table'ды канча жолу айттыңыз мисалы 1000 жолу айтсаңыз table десеңиз айтыңыз да table уже 1001 жолу болду да сиз айта бересиз миллионго жеткенде сиз носитель языка деп коет го баягы ошол англис тилинин эмеси болосуз да ошон үчүн көп сүйлөгөнгө эме кылыш керек проблемасы кайра бузат кайра жасайт 3 жолу жасап коет да бир көчөнүчү бирден кабель унутуп калыптыр кайра баягы анан чоң мисалы дарактар алып келип мисалы